Ар бир колдонуучу социалдык тармактарда түрдүү жарнамаларга туш болуп келет. Чекит медиа бул жарнамалардын чын төгүнүн изилдеп, андагы манипуляция тууралуу айтып берет. Адал тамекини жарнамалаган видео анын ден соолукка зыяны жок деген убада менен коштолгон. Муну чеккенден кийин кадимкидей өпкөң эс алып, дем алып, сенде үйдүн дагы абасы жетпей калат экен. Терезени ачып, сырттагы абадан дем алып, ушундай дем алуу жолдорун жакшыланат экен. Чекит медиа бул маалыматты текшерип, адал тамеки чынында элдик медицинада колдонулган кыст альхинди аталышындагы порошок экенин аныктаган. Эске салсак, буга чейин StopFake.kz сайты кыст альхиндини колдонуу кооптуу экенин билдирген. TikTok платформасында Alka Stop Tea, Stop алкоголь аталышындагы чай жана дарылар жарнамаланып келген. Дагы бир видеодо аталган дарылар зыянсыз экендиги айтылып, бир жумада натыйжа берери убадаланган. Бирок баракчада дарылардын сертификаттары көрсөтүлгөн эмес. Ал эми Чекит медиа ичкиликтен арылтуучу чай тууралуу маалыматты төгүндөгөн. Үлүлдүн жардамы менен бетти жашартууну убадалаган видео соц тармактарда тарап, миңдеген реакция алган. Маалыматты Нурай Практик Эксперт аттуу баракчасы жайылтып, үлүл терапиясы менен беттеги бырыштардан, безеткилдерден аз убакытта арылса болоору айтылган. Булардын функциясы өтө чоң да. Мисалы косметологко барып сиз 5 000, 10 000, 15 000 акчаңызды кетиргенден көрө, мынакей ушулардан процедураны 5-6 жолу эле алып койсоңуз, 5-6 жолу процедураны алып койгондон кийин эле бетиңиз ушунчалык укмуш болуп жашарасыз да. Чекит медиа бул маалыматты текшерип, күмөндүү жагдайларды ачыктаган. Алсак, үлүл терапиясы тирүү ахатина үлүлү менен жасалган процедура. Ал эми косметологияда үлүлдөн алынган криптозин муциндери колдонулат. Адамдын жүзүн 15-20 жылга жашартаары айтылган Goji Cream аталышындагы косметикалык каражат тууралуу маалымат Facebook'та тараган. Goji Cream 15-20 жашка жашартаары тууралуу дүйнөлүк косметологияда жана ишенимдүү булактарда маалыматтар жок. Аталган кремди жарнамалаган Arafrut аккаунту 24 kg басылмасынын тасмаларын колдонуп, жалган маалыматтар аткан. Соц тармактарда Molecule Plus капсулалары жарнамаланып, алар Германияда өндүрүлгөн сапаттуу капсула катары көрсөтүлүп, адамдарды 15 килограммга чейин арыктатаары жазылган. Бирок каражаттын Германияда өндүрүлгөн таза дармек экендиги күмөндүү. Чекит медиа капсуланын сертификаттарын сурап, аталган баракчага кайрылып жооп ала алган эмес. Ал эми Москва облусунун бажы кызматы аталган капсулаларда сибутрамин заты бар экенин маалымдаган. Айтсак, сибутрамин табитти басаңдатып, баңгизатка көз каранды кылуучу күчтүү бир катар өлкөдө колдонууга тыюу салынган зат. Акыркы учурларда ашыкча салмактан арылтаары айтылган чайлардын түрлөрү көбөйүүдө. Алсак, тез арада арыктата тургандыгы убадаланган эко-чай. Аталган чайды ичип, бир айда 12 килограммга чейин арыктаса болоору айтылган. Арыктагысы келген айымдарга өтө сонун жардам берет. Бир айга жетет бул чай. Сиз 12 килограммга чейин арыктай аласыз жана ошондой эле эч кандай зыянсыз побочный эффект жок. Мындан сырткары интернет желесинде матча чай тууралуу видеолор тараган. Бирок аталган чайларынын сертификаттары жана лицензиялары көрсөтүлгөн эмес. Ал эми Юстиция министрлигинин сайтында онлайн дүкөндөр тууралуу расмий маалымат табылган эмес. Жыйынтыктап айтканда, жогорудагы каражаттарды жарнамалоодо күмөндүү маалыматтар колдонулуп, аталган товарлардын зыянсыздыгын тастыктаган документтер көрсөтүлгөн эмес. Чекит медиа жалган маалымат жана манипуляция менен күрөшөт. Биздин каналга катталып, чындыкты бил.